бак тарактар жана багбанчылык боюнча ине жалбырактуу ошол эле сиз билгендей арча, орусча айтканда ёлка, сосна, хвойный деп коет го. Озеленение, газон, обслуживание, доставка айтор бүт нерсе бар экен. Арча деп айтылганы менен Адабий аталышын өзүнүн латинчеси туя деп айтылат да. Анан ичинен сорт болуп бөлүнөт. буларды кайсы маалда отуруш керек? Ошон үчүн буларды жайында, күзүндө кар түшүп, жер тоңгонго чейин отургузууга болот. Жанындагысы сосна, горная сосна, бул да карликовый соснанын түрүнө кирет. Бунусу бул барбарис жана мөмөлөр түйөбү, түйбөйбү? Мөмө түйөт, кышында да жалбыраган чыктабай ушинтип вечный зеленый болуп калат. Кышында дагы? Ооба, жай кышы жалбырап үстүндө турат. Ошон үчүн муну көбү жакшы көрүп алышат да. Ушундай формага кыркылган эмеси да. Атайын этек жактарын тазалап, ушинтип чупа-чупс формасында кыркып коет. Анан мунун бийиктиги 2,5 метр өтө бийик болбойт. Биз ошо элдерге, багбандарга биз дагы чакырып кетмекпиз, ошол менен алек болгула деп. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Менин атым Аяз. Агролайф KG долбоорубузда биз бак тарактар жана багбанчылык боюнча бир нече чыгарылыш Кудай буйрса сиздерге көрсөтөбүз. Сөздүн алдында ушу долбоор менен иштеп жүрүп, биз ушундай бир кооз жерди көрүп байкап калдык. Бул жерде аябай тарткыбыз келди. Ушул фондо туруп бир сиздерге бир кайрылуу жасап коеюн деп чечтим. Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, караңыздар, аябай ушундай бир кооз, керемет жерде жашайбыз. Болбосо бул Бишкектин жанындагы эле айыл, гүл десе гүл, тоо, мөңгү, бак дарак, чөп, суу, бүт жашоого керектүү нерсенин баары керек адамга. Тилекке каршы биз көпчүлүгүбүз бул жерлерди ушундай өзүбүздүн жерибизди барып табайбыз. Чет мамлекеттен бакты издейбиз. Эми ар бир өзүнүн иши, бирок биз бул чыгарылышты эмнеге багбанчылыктан, ушундай фондон багбанчылык боюнча теманы баштап атабыз? Анткени деген өзүңүздөр байкаганыңыздардай, өзгөчө Бишкек, өзгөчө шаар жергесинде бизде көптөгөн унаа көбөйүп атат. Ал эмне деген газ, орусча айтканда выхлопной газ, адамга зыяндуу газ. Андан тышкары эмне деген мусор өрттөлүп атат. Жанагы бутылка, полиэтилен, жанагындай зыян, абаны буза турган көптөгөн иштер болуп атат шаарда. Андан тышкары баарыбыз байкап атабыз. Курулуш, стройка көбөйүп атат күндөн күнгө. Бул дагы жаратылышка, бак тарактарга, жашылча чөптөргө таасир этет. Жылдан жылга азайып атат. Экологиябыз бузулуп, аба, биз дем алып аткан аба өзгөчө шаар жергесинде зыян болуп атат. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, биз Агролайф KG долбоорубузда биз багбанчылык темасын четке кагып кое албайбыз. Бул биздин баарыбыздын, ар бир адамдын, ар бир кыргызстандыктын бир милдети деп ойлойм. Бир өзгөчө бир салым жасап койсок деген бир ой. Ар бир адам жок дегенде бирден экиден бак тийип өстүрүп койсо, бул бир гана жаратылышка эмес, бир гана биздин аба району тазаладан тышкары өзүнө дагы пайда, таза аба менен дем алат деген бир максат менен чакырып кетебиз. Биздин долбоорго сиздердин комментарийлериңер керек. Ушул боюнча, жаратылыш боюнча, аба, бак тарак, багбанчылык боюнча өзүңүздүн ой пикирлериңизди жазып коюңуздар. Бизге абдан кызык бул нерсе. Биз окуйбуз, көптөгөн элдер окуйт. Багбанчылык темасын айта берсек көптөгөн чыгарылыш болчудай. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышыбызды биз ине жалбырактуулардан баштайлы деп чечтик. Ине жалбырактуу ошол эле сиз билгендей арча, орусча айтканда ёлка, сосна, хвойный деп коет го. Ине жалбырактуу деп коебуз биз кыргызча. Ошол боюнча сиздерге маалымат берели. Ал деле бак тарак кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Биз азыр Бишкек шаарыбызга түшүп, ошол жерде бир ине жалбырактууга арнап көчөт сатат экен. Ошол жер менен биз сиздерди тааныштырып, ичиндеги адистер менен, сатуучулар менен таанышып, учурашып, сиздерге бир кыскача бир маалымат даярдайлы. Жүрүңүздөр, биз азыр Бишкекке карай сапар тарталы. Ине жалбырактуу ушундай арча сатып аткан жай бар экен. Аталышы Аврора Кыргызстан деп аталат экен. Мынакей Instagram баракчасы да бар экен. Телефон номерлери да жазылып турат. Описаниянын астына дагы сиздерге номерлер жазып коебуз. Ссылка баракчаларындагы, соц тармактагы баракчаларын жазып коебуз. Мынакей өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй ландшафтный дизайн, автоматическая система полива,
сад под ключ, озеленение, газон, обслуживание, доставка, айтор бүт нерсе бар экен. Бияктын сатуучусу Айзада айым менен биз тааныштык. Айзада айым, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Айзада айым өзү азыр кадрга түшүп өзүнүн жүзүн көрсөткүсү келген жок, ошондуктан сиздерге мындай ооз-эки эле айтып берет. Айзада айым, азыр иштериңиз кандай болуп атат? Сезон кандай болуп атат? Соодалар кандай жүрүп атат? Анан бул жерде жалаң биз кыргызча айтабыз, арча депчи, жалпы айтып коебузго. Дарегиңизди бир айтып, анан кийин Instagram баракчаңар болсо, кайсы соц тармактарда барсыңар, графиңер кандай, ошол боюнча бир маалымат айтып койсоңуз. Биздин дарегибиз Медерова 1А деп чыгат, негизи 2 кистен издегенде. Мындай аталышы менен айтканда Медерова Алматинка. Көбү ошондой менен билет да. Мурунку аталыш Алматинка болчу да. Ошон үчүн Медерова Алматинка десек көбү табып билет. Анан график эртең мененки 6-дан кечки саат 7-6га чейин ал эмелер менен, номерлер менен байланышып сурап келген негизи жакшы да. Кээде объектке чыгып кеткен учурлар болуп калат. Анан бизди Инстаграмдан Аврора Кыргызстан, либо Аврора Бишкек деп ошо 2 страничкабыз бар. Инстаграмдан ошол жактан табып, көрүп биздин адресибиз, дарегибиз, өсүмдүктөр боюнча кыскача маалыматтар, телефон номер баары ошол жакта болот. Эми кыргыз тилинде арча деп айтылган менен негизи аталышы туя деп айтылат. Анан ичинен сорттор болуп бөлүнөт. Азыр жалпы кыргыздар, биз кыргыз эл арча деп атайбыз го мунун баарынча. Арча деп айтылган менен көп түргө бөлүнөт экен да бул, ооба, бул негизи адабий аталышы, өзүнүн латинчеси туя деп айтылат да. Анан ичинен сорт болуп бөлүнөт. Бир эле туянын бир жүздөгөн, миңдеген сорту бар. Бизде азыр бул жакта бир аз эле саны көрүнүп турат да, алдыбызда. Келе могу чекесинен ушул эмне болгон туя? Бул башынан баштасак, бул жакта туянын глобоза компакта деген сорту. Бул аты глобоза компакта, шаровидный формада өсөт да негизи. Шаровидныйден тоголок болуп турган. Тоголок болуп. Муну мындай кырксак негизи формасы түз тоголок чыгып берет, кыркпасак деле өзү формасы сапсайган болсо деле тоголок формасында калат. Бир ашып кетсе бийиктиги 1,5 метрге барат. Андан өтүп уже өспөйт. Дальше жанындагысы бул деле ошол туянын глобоза аурея деген сорту. Бул уже сары цветте түсү. Жанында биринчиси жашыл болсо, муну сары. Саргап турат. Ошол эле туянын башка сорту болуп калат ошондо. Булардын баалары канча болот? Эми бул жакта бул чоң болгон үчүн баалары 4600 болуп атат. Глобоза компакты 3300 болуп атат. Негизи мунун баасы размерине, көлөмүнө жараша кетет. Канчалык горшогу кичинекей болгон сайын ошончолук баасы дагы төмөн болот. Гүлзада айым, бул мисалы үчүн багбандар билет да, эми март-апрель деп бир сезон деп эсептелет го, отургузуп аткан кезчи. Буларды кайсы маалда отургузуш керек? Негизи ошондой түшүнүк калыптанып калган да элдин арасында. Ал негизи туура. Жазында, күзүндө деген, бирок азыркы моментте бул горшоктор, то есть өсүмдүктөр горшокто өсүп, тамыры закрыта корневая деп айтылат. Тамыры толук калыптанган болот да. Ошон үчүн буларды жайында, күзүндө кар түшүп, жер тоңгонго чейин отургузууга болот. Ошондо почти круглый год болуп калат да. Азыр көп ошону билбейт. Ошондуктан уже келип алып биз кечигип калдык го деген суроолор болот. Демек бул туяны, арчаны негизи бардык өсүмдүктөр любой убакытта отургуза берсе болот, жай болобу, кыш болобу, горшокто болгондорду, тамыры закрытый болгондорду. Эгер беркинтип жерден казып алынган, ком кылып формирован болсо, аларды болбойт. Ал уже убактысы бүттү. Уже майдын ортосунда. Жерге жайгашып калгандар да? Ооба, алар деген тамыры кесилген да. Ал жайга чейин тамыр алып жетиш керек да. Закрытый корневой деген көрсөтүп коелу. Закрытый корневой дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, мына мондай экен. Мынакей горшоктун ичинде ушундай. Тамыры эме да, бул жакта тамырлары карабайсыңар, учтары көрүнүп турат. Өсүү процесси токтогон эмес да булар. Именно ушу майда тамырлары суу алат да жерденчи, питанием бар. Ошолор өсүп даяр турат. Ошон үчүн муну любой убакта отургуза берсе болот. Кичине бошотуп эле отургуза беребиз. Жанагы жазында деген ал көбүнчө жерден казып алганда ушу майда тамырлары кесилип калат да. Анан ошон үчүн аны деген күн салкын убакта отургузуп, ал жайында күн ысып кеткенче мындай тамыр өстүрүп жетишип калыш керек да. Ошол себептен аны жазында, күзүндө деп айтылат. Муну азыркы булар шаровидный эмес экен, булар бул уже туя брабант деген. Булар канча метр болуп кетет булар? Негизи мунун эң бийиктиги бир орточо эсеп менен 5-6 метрге барат. 5-6 метр. Анан именно ушул түрдү көбүнчө забор кылганга колдонушат. Живой изгородь деп коет го. Бир 50 сантиметр, 70 сантиметр аралыкта отургузуп, капталдарына формасын кезип, анан
забор кылса болот да. Мындай кооз үйдүн тегерегин курчап койсо болот экен, ушундай. Кээ бирөө азыр өсүмдүктөр менен. көбүнчө жанагы үйлөр салынып атканда, коттеджный городоктор. Ал жакта забор кылганга уруксат берилбейт да. Сетка менен эле тосуп коет. Вот элдер мындай кошунадан жаап алам деген максатта ушуну отургузат. Өзүнө керектүү бийиктикке чейин өскөндөн уже чокусун кезип, капталдарын кезип, мындай зеленый забор кылып алат да. Бир четинен абада тазалап турат, көзгө дагы кооз көрүнөт го. Азыркы учурда кандай алынып атат ушул биз ийне жалбырактууларга негизи кыргыздар алыспыз го, же жакшы эле спрос бар буга? Бул жыл сайын спрос негизи өсүп жатат. Булардын немеси аябай жакшы спросу. Ушу Брабант самый ходовой болуп кетет. И Смарагд деген сорт. Брабант дедиңер? Туя Брабант. Туя Брабант. Западный Брабант. Бул Смарагд. Туя Брабант. Смарагд. Туя Смарагд. Смарагд. Туя Смарагд мынакей ушундай узун мындай кооз болуп турат экен, жапжашыл болуп. Мунун бийиктиги канча болушу мүмкүн? Мунун бийиктиги 4-5 метрге барат биздин климатта. Анан ширинасы геништиги где-то бир 1,80ге барып токтойт да. 2 метрдин тегереги болот. Бул тик өсөт көбүнчө, анан ичке болот. Бул кыркпай деле өзү эле формасын мындай сактап жакшы өсөт да. Ошон үчүн муну көбү жактырат. Анан могул инеси жумшак болуп атпайбы? Жумшак болуп мындай густой болгонго ушун үчүн муну көп жактырышат деп ойлойм да биздин немелери. Ушул эң самый ходовой деп ушуну. Бул жанагы жасап койгондой эле бутафорный деп коет, ошондой эле көрүнөт экен. Ошондой көрүнөт. Ошон үчүн эң сүйүктүүсү болуп саналат башкарак ошол. Муну садовый центр Аврора деп мынакей биякты тартып койсоң, ушундай кенен экен да, арчалар. Каалаган туяны алып кетсеңиздер болот экен. Каалаган түрү, каалаган размери, каалаган сорту бар. Бияк жагы эми жалаң ушундай туялар экен. Азыр аркы бетине өтөбүз, аякта укмуштуудай болгон көп түрлүү туялар бар экен. Жүрүңүздөр ошол жакты көрөлү. Туянын бир 2-3 түрүн ар жак бетинен көрдүк. Аркы бетинде карасаңыздар, могул жерде бир өзгөчө бир кооз жер бар экен. Бул жерде дагы туялардын түрлөрү бар, көчөттөрдүн түрлөрү бар. Ошол жерди силерге азыр Гүлжада менен силерге тааныштырып кетели. Булар можжевельниктер да, жерге жайылып өсчү можжевельниктер. Биринчиси бул Лаймглоу деген сорт. Бийиктиги орточо эсеп менен 1 метрге жетсе, генештиги эме болот. 1,5 метр, 1,80ге чейин барат. Бул көбүнчө жерге жайылып, подушка видный формада кетет, и өңү сары да. Жанындагысы сосна, горная сосна, бул да карликовый соснанын түрүнө кирет. Бийиктиги бул да 1,5-1 метрдин тегереги болот, ширинасы 2 метрге чейин жетет. Булар жерге жайылып өсчү, мындай кустовой сосна деп коет, горная сосна. Жанындагысы тоже можжевельниктин түрлөрү. Бул жакта айтып көрсөтсөк, можжевельниктин 10-20 түрү бар. Ар бири өңү менен, мындай эмесинин, хвоинкасынын структурасы менен айырмаланат да. Бирөөсү тикенек болсо, бирөөсү тикенек эмес, бирөөсү сары жашыл, ошондой. А так эмелери орточо эсеп менен размерлери бирдей эле болот. Бул жана кактуска окшогон немелер экен. Бул декоративный чөптөр. Жөн эле декоративный чөп. Ошону көбү сурайт, бул эмне деген чөп, жөн эле өскөн чөп го депчи. Бул өңү голубой болуп, ошол менен эметет да, кызыктырат. Бийиктиги 50 сантиметрге чейин чоң өң ачык голубой болуп чыгат. 900 сом. Ачык күндө сону көрүнөт. Кээ бирөө түшүнбөйт, булар биздин эмеге эми келип, эми адамдар көнүшүп келаткан моментте. Кээ бирөө түшүнбөй эле бул эмне тоодон алып келген чөппү деп айткан сөздөр да болот, анда учурлар да болот. Ошон биз маалымат берип атпайсызбы ошону акырындан? Буюрса. Бул жактын ошо көрүп турган бар эле можжевельниктин түрлөрү. Можжевельник. Ар кайсы сорттору, ар кайсы түрлөрү кетет. Бул сары эмелер, барбарис. Мунун да негизи түрлөрү көп аябай. Мына барбарис экен. Ооба. Бул Bonanza Gold деген сорту, карликовый сорт болуп саналат. Бийиктиги бир 40 сантиметрдин тегереги болот. Өсүшү аябай жайда, бир 5-10 сантиметр жылына өсөт. Карликовый сорт. Карликовый деген кичинекей болуп экен. Кичинекей. Мунун да башка түрлөрү көп. Барбарис дагы аябай көп түрлөргө, сортторго бөлүнүп кетет. Бунусу бул барбарис жана мөмөлөр түйөбү, түйбөйбү? Мөмө түйөт, кооздук үчүн да. Съедобный эмес, жесе эч нерсе болбойт, бирок өтө майда келет, ана мындай дааны деле өтө чоң эмес. Бул жөн эле декоративный экен. Көбүнчө декоративный эле болуп кетет. Жактарды эмне? Тоже дальше. Могу голубой эмне, бир көк
можжевельник бул. Тоже можжевельник бе? Кооз можжевельник экен аябай. Можжевельник блюстар деп айтылат. Бул дагы жайылып өсчү можжевельниктердин ичине кирет. Эмеси жылына өсүшү өтө жай да бул. 3 сантиметр, 5 сантиметр өсөт болжол менен. Өңү кооз болуп чыгат аябай, голубой. Бул можжевельниктер баары күн жерде, ачык күндө отурат. Либо кичине азыраак полутень болсо болот, бирок өтө көлөкөдө өспөйт да булар уже. Кустарниктер, кузырыплодник деп аталат. Бул именно Little Angel деген сорту. Бул да карликовый болуп саналат. Орточо эсеп менен 1 метрдин тегереги болот. Жанындагылар тоже хвойный эмелер аралаш. Бул елка. Биз билген эле голубой элдин супер блю деген сорту. Бул просто кичинекей көрүнүшү да азыр. Жаңы эмеден семенадан чыгып эми чоңоюп, ушундай абалдан чоңойтуп анан кийин жана биз көнгөндөй чоң елка болуп чыгат да. Чоң болгондо бир канча метр, бир 10 метр өсөт? 10-15 метрге чейин өсөт ооба. Геништиги 55 метр, 6 метрге чейин жетет. Чоң болот. Бул эмелер злаковый чөптөр деп айтылат. Декоративный злаковый чөптөр. Мунун дагы түрлөрү көп. Буну деле жөн эле чөп сатасың деп тийишти керек э? Антип айткандар, булардын эми ар биринин өзүнүн кооздугу бар негизи. Азыр көрүнбөгөн менен муну участокко отурганда 1 жылдын ичинде байкаса болот да мунун эмесинчи. Кооздугун бар. Көбүнчө күзүндө булар жана антип колосоктор чыгат да. Ошон чыкканда бирөөнүкү кызыл болуп чыгат, бирөөнүкү түлкүнүн куйругу сыяктуу чыгат. Ошондон айырмаланат да. Бирөөсү мисалы жалбырактар өстөрү мындай сары болуп, зебринус деген аты бар, зебрадай болуп, чарлакай болот. Ошол менен айырмаланат да сортторунан эмелеринен. Ушундай чөп болуп көрүнгөнү менен кандай эмеси кызык. Бул жанагы эле жакта көргөн смарагдын эмеси. Кичинекей экен, э? Ооба, кичинекей. Ушундай кичинекейден баштап анан кийин чоң размерге чейин өстүрүп берет да. Ошондо силер гүл челектерин улагы алмаштырасыңар, чоңойтуп. Биз көбүнчө эле уже даяр өсүмдүктү алып келип, Польшадан алып келип сатабыз да. Бул эми негизи Польшаныкы, э? Европейский вид бар, э? Негизи ошол Польшада кылат бул иштин баарын. Кичинекейинен баштап чоңойтуп, жана силер биринчи көргөндөй чоң размерге чейин жеткизип берген баарын ошо Польшада питомниктерде кылынат да. Бияка даяр эле келет экен да, силер жанагындай дан кезинде өстүрүп эткенсиңер да? Жок, андайга бизде уже шарт жок. Анын үчүн уже башкача шарт керек, чоңураак чириктөө керек. Биздики көбүнчө эле реализация. Бул дагы бир өзгөчө бир атайын кол менен жасалган гүлдөр, чөптөргө окшогон эме экен да. Бул самшит вечный зеленый. Жанагынтип кыркып булардан бир нерсе жасаган ушуларбы гүлдөр? Ушулар, э? Бул өзү негизи түз эле өскөн өсүмдүк. 1,5 метрге чейин барат, 1-2 метрге чейин барган. Муну атайын ушундай шар формасына келтирип өстүрөт да. Анан мунун бир жакшы жери кышында да жалбыраган чыктабай ушинтип вечный зеленый болуп калат. Кышында дагы? Ооба, жай кышы жалбыраган үстүндө турат. Ошон үчүн муну көбү жакшы көрүп алышат да. Бирок баасы кымбат болгонуна карабай алышат. Анан мунун баасынын келип чыкканы дагы жылына бир 20 сантиметр өсөт да. Ушундай шарик формасын алып келип өстүрүш үчүн бир жок дегенде 4-5 жыл кетет да. Өстүрүп, улам форма берип, кесип, ошон үчүн да анан баасы ушундай. Бул башка бактардан айырмаланган ошол аябай жай өсүмө. Жай өсөт, анан жайыгышы жашыл болуп. Болбосо жалбырактууларга кирет бул. Биз обычно билебиз да, хойныйлар эле эме депчи жайыгышы. Ине жалбырактуулар эле биз. Ошондо бул жалбырактуулардын ичинен жалгыз өсүмдүк да эми. Жалгыз эмес, бар, бирок көбүнчө ушул бизде таралган өсүмдүктөн. Бул эме биз билген эле девичий виноград. Муну көбүнчө жанагы сеткаларды же тапчандарды жабып көлөккө кылганга колдонулат. Жанагы мынтип салаңдап калган эмелер чөптөр экен да? Чырмок чөптөр. Буларды көп декоративный кылып, дизайнге кылып колдонушат го. Дизайнга колдонушат, анан мунда эки двояк эме бар. Бирөө жакшы көрүп алса, бирөө жаман көрүп алган да бар да. Агрессивный болот, сарняк катары да кетет. Эси контролдоп турбаса, кыркып форма берип турбаса, бул аябай жайылып, болгон жердин баарын каптап кетчү. Аябай көзөмөлгө мажбур болгон. Бирок бир четинен кээ бирөө бат жабам, бат көлөкө берем дегендерге жакшы өсүмдүк. Плюсу бар экен, минусу бар экен да. Андай да бар, анын баарын контролдоп туруш керек. Мынакей, сосна дейт, мынакей. Бул сосна колоновидный. Колоновидный деген ичке формада өсөт. Бийиктиги 4-4,5 метр бийиктикте болот. Анан кийин ширинасы 1 метрдин тегереги. Көп эле көнүп калганда сосна деп аябай чоң шаарда көрүп жүргөн сосналаргачы. Бул ошол соснанын болгону ичке формасы, колоновидный деп. Мисалы, жана кичинекей участоктарга чоң соснаны отургуза албайбыз. Ал көп жерде элеп, коронун баарын көлөкө кылып салат да, вот ошондой жерлерге ушуну колдонсок болот. Мындай өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, мындай бир орточо. Соснаны жакшы көрүп, бирок беркинде чоң сосна отургуза албай аткандар ушундай. Тиги жактан көрсөтүп кеткен горный сосна ошолорду отургузуп,
эмеси участокту коостосо болот да. Бул деле тетигиге окшош экен, Бул эми самшиттин кыркылбаган формасы. Кыркылбаган Бул жакта уже түз өскөн. форма. Тигил жакта тоголок болуп, уже канча жыл өскөн болсо, бул жөн эле түз өскөн Бул формасы. можжевельник кооз көрүнөт экен аябай. Ооба. Жана сиз биринчи көрүп кеткен можжевельниктин кичинекей размери. Тигил жакта чоңу 4,5 деп турса, бул кичинекейи 2,5дан да. Бул сирень. Сирень гүлү. Биз билген сирендин московская красавица деген сорту, красавица Москвы. Бутондор аябай необычный да мунуку. Бутон болуп турган кезинде розовый болуп турат, анан ачылгандан кийин махровый болуп, аябай жыш болуп чыгат и ак болуп калат. Ошондо бир эле моментте бутону розовый болуп турса, жанында ачылган ак болуп, аябай сонун көрүнөт. Ошондой сортовой эмелер, сирендер. Бул жакта березанын лацината деген сорту. Негизи бизде береза жакшы эле кең эле таралган, бирок именно бул лацината деген сорту жок да. Бул деген эмесинен айырмаланат. Ал дагы жалбырактары мындай узору красивый болуп, бурч болуп кыркылган сыяктуу да. Жакындан байкап кетсек, атайын кыркылган кайчы менен кыркып, форма берип койгондой көрүнөт. Кооз болуп. Аябай декоративный кооз көрүнөт да. Сорту ушундай айырмаланат. А так калган эмелери биздин березадай эле, бийиктиги, бою баары бирдей эле. Анан бир эме бар. Көбү сурайт, эмнеге береза ак эмес депчи. Бул деген көбүнчө 3 жылга чейин эмеси светин албайт, карасы. Ушундай күрөң болуп келип, анан 3 жылдан кийин ак светке өтөт да. Ак кара болуп 3 жылдан кийин болуп калат экен, ак кара болуп. 3 жылдан кийин анан ак светке өтүп, уже нагыз өзүнүн өңүн өтөт. Ак кайың деген дарактарды ушул жерден алса болот экен. Канчадан бир көчөтү? Бул именно ушул сорту 3500дөн. Ушул сорту 3500 сом, мындай кооз жалбырагы менен 3500 сом экен. Бул эми биздин өсө берет Бишкекте. Ооба, бул биздин климатка ылайыкташылган. Негизи эле биз бардык эле өсүмдүктөрдү биздин климатка ылайыкташылган өсүмдүктөр алып келебиз да. Кыштагы суукту карап, жайдагы ысыкты карап, ошого байкаштырып анан. Алманын 4 сорту бар бул жакта. Сортторун атап кетсем, Golden Delicious бар, баягы эле биз билген сары эң көп жакшы көрүп сураган сорт. Анан Granny Smith деген биздин семерянкага окшош да, булар баары европейский сорт болгонго, мындай кебетез окшош болгону менен немелери, аттары башкача болуп калат. Көбүнчө ошол жактын сорттору алынган да. Анан негизи алма отургузуу акысы уже бүтүп калды. Кайсы малда отурулат көбүнчө? Булар эми күн жылып баштаганда ушу марттын башынан майдын ортосуна чейин, эси күн салкын болсо майдын ортосуна чейин болот да. Булар деген тамыры ачык болуп саналат. Открытая корневая деп айтылат. Мындай топурагы жок, эч нерсеси жок, жөн эле тамыр да. Ошон үчүн булар деген желательно майдын башына чейин отургузулса, жакшы тамыр алып кетет. Негизи 3 категория бөлүнөт тамыры. Открытая корневая, комовой и горшочный деп. Ошого жараша отургузуу эмелери бар. Моменттери, убакыттары бөлүнөт да. А бул жерде могу чоң челектерде эмне бар? Булар катальпа, наштамбе деп. Обычный катальпанын штамп түрүндө кырылган формасы да. Бул деген алдагы кронасы өтө чоң болбойт. 1-2 метрлик крона болуп берет, көбүнчө декоративный форма болуп саналат. Бул анчалык деле көлөккө көп бербейт, болгону кооздук үчүн. Арт жакта турган сливалар дагы ошол сыяктуу багытта. Сливанын кронасы бир 3-4 метрге жетет, азыраак көлөккө берет, бирок көбүнчө муну жалбырагынын кооздугу үчүн тандашат. Кара өрүп кетет экен. Слива декоративный дейт. Азыраак мөмө берет, мындай кичинекей жанагы. Кооздук үчүн өстүрөт экен да. Черешнянын размериндей мөмө болот, бирок өтө көп эмес да. Көбүнчө кооздук үчүн. Мына бактар чупа-чупска окшогон бактар бар экен, ушулар айтып бересиңер эмнелер булар? Булар жана биз башында көрүп кеткен туя смарагдын ушундай формага кыркылган эмеси да. Атайын этек жактарын тазалап, ушинтип чупа-чупс формасында кыркып коет. Муну жыл сайын кыркып формасын кармап туруш керек. Бул узундугу канча болушу мүмкүн? Бул бийиктиги өтө көп кетпейт, болгон алда үстүндө жашыл массасы көбөйүп эле ошол тоголоктун размери чоңоет. Тоголок чоңураак болуп калат экен бул да. Форма берип кыркып турабыз да, так өзү бийиктиги өтө узарып кетпейт. Кыркпай койсок узарат, бирок негизи муну атайын ушундай кооздук үчүн алгандайын муну кыркып формасын кармап туруш керек. Сон кооз көрүнөт экен бир башкача. Бул жанагы биз билген эле лиственницанын атайын ушундай кичинекей кылып штампка отургузулган формасы. Негизи лиственница өтө чоң болот да. Анан аны деген коробузга отургузуу өтө оор болгондуктан ушундай формасын табышканда, кооздугунан дагы айырмаланып келет, ар кандай формада болуп.
Анан лиственница бул деген хвойныйларга кирет, бирок күзүндө жалбырагы саргайып түшөт. Хвойныйлардын ичинен жалгыз хвойный жалбырагы түшкөндөн. Жалбырагы саргайып калган ушул экен да. Ошондон түшүп анан кайра жазында ойгонот да. Бирок муну отургуза берсе болот. Кар түшкөнгө чейин. Ооба, бул деген горшокто болгон үчүн муну кышка чейин отургузса болот. Бул Диабола Деор, Лютеус, Диабола, Андре деген сорттору. Булар деген мындай кебетесинен окшош көрүнгөнү менен аз-аздан айырмасы бар да. Андре мисалы кичине ачыгыраак кызыл болсо, Диабола ошонун жанында эле темныйраак болуп турат. Лютеус сары жалбырак. Булардын бийиктиги 1-2,5 метрге барат. Муну деген көбүнчө тоголок форма кылып, кесип, коро коздук бериш үчүн алышат. Булардын баары кыркып форма берсе болот. Мындан еще жанагы изгородь кылганга, жиш отургузуп, форма берип изгородь эметкенге да жакшы жарайт да ошол өсүмдүктөр. Жандагы можжевельниктин сорту. Можжевельник стриктус деген сорт. Бул башка экен, э? Бул башка сорт ооба. Эмне деген сорт? Стриктус деген сорт. Бийиктиги 2,5 метрге чейин барат. Анан бул пышный болуп өскөнгө көбүнчө муну алып тоголок форма чыгарам дегендер алып колдонушат да. Мындан да тоголок форма чыгарса болот, э? Чыгарса болот ооба. Анан мунун бийиктиги 2,5 метр өтө бийик болбойт. Жапысыраак керек дегендер ушуну тандашат. Жанындагы бул гортензия. Гортензия деген ушул экен да. Vanilla Fries деген сорту көбү жактырган, көбү сүйгөн, эң биринчи чыккан сорттордун бири да. Гүлдөрү аябай кооз болуп эметет. Бул кайсы малда гүлдөйт? Бул азыр июньдун ортосунда гүлдөп баштайт буюрса. Июньдун ортосунда. Июньдун ортосунда гүлдөйт, анан кийин ошол гүлү где-то октябрдын акыры күн сууктаганга чейин турат. Гүлдөп тура берет. Бир гүлү туруп, анан ошо күн сууктагандан кийин күрөң болуп солуп бүтөт да. Ага чейин бир гүлү улам өңүн өзгөртүп, погода өзгөргөнгө жараша, могу суук күндөрдүн узардыгы эмеси, узундугу, кыскасы алмашканга жараша гүлдөрү да өзгөрүп түсү. Анан акырында курап түшөт. Ошого өңгү түсү ошого карата өзгөрүлүп турабы, э? Ооба, ошондой гүл. Туянын түрлөрү экен булар, э? Можжевельник, туян тоголок сары түрү, тиги наркы можжевельниктин сарысы, голубой можжевельник сортторунан кетет да булар баары. Мына могу жерге тоже бир колго жасап койгон елкадай болгон. Бул ел коника, Glauca коника деп айтылат, эң карликовый сорттордун бирине кирет. Елкалардын карликовый сортторуна кирет. Мында жылдын өсүшү ашып кетсе 5 сантиметр өсөт. Негизи 4 метрге жетет бийиктиги. Бирок жылына 5 сантиметр өскөн үчүн жай-жайдан барып ошол размерге жетет да. Анан бул азыр жумшак болуп турганы эмеси. Жаңы чыкканы ушинтип жумшак болуп турат, анан уже кичине убакыт өтүп катып баштаганда обычный елкадай эле катуу болуп калат. Жаңы чыкканда ушинтип жумшак болуп. Ушул кезинде канча сом азыр бул? Азыркы турушу 2,5. 2,5, э? Ел нидиформис деп айтылат, карликовый ел. Мунун бийиктиги 80 сантиметрге барса, ширинасы 1 метр тегерегинде болот. Жалпак подушечка сыяктуу өскөн елка да. Булардын эми баардыгы эле биздин короого, кичинекей участокко ылайыкташылган өсүмдүктөр. Елканы жакшы көрүп, бирок короосуна отургуза албагандар бар да. Короосу тар болуп, жана ошондойлорго альтернатива кылып ушундай сорттор чыгарылган да. Жанында тургандагы туя, мириам аябай кооз сорт болуп саналат. Бул да тоголок экен, э? Ооба, тоголок, анан өңү ачык сары болуп, күндө аябай сонун көрүнөт да. Анан бунун өсүшү жай болгон үчүн бул өзү эле мындай плотный шарик болуп өсөт. Кээ бир сорттор бар, бат өсүп кетет да. Аларды мындай кайчы менен кыркмайынча кээде жакшы шарик көрүнбөй калат. А бул өзү эле жай өскөнгө өзү эле шарик формасында өсүп, кыркуунун деле кажети жок. Тетиги кичинекей елкалардын баасы канча бир челеги? Нидиформистер бул кичиреги 2,5, мындан кичирээк размери бар 1400 алар. Могу турушу алдыгы 2,5 экен, э? Бул турушу 2,5. Сонун. Бул эми тиги огороддогу чөптөрдү эле барып тамашалап болуш керек, э? Кайра эле. Ошондой эле көрүнөт экен, мындай карасаң, мындай огороддо өскөн. Муну да сатабы деген бир ошентип турулат экен да. Негизи эми жана эле бир клиентке айтып кеттим эле. Айтып атпайбы, менде коромдо бар эле, мен мунун баарын алып ыргыттым дейт. Силер каяктан алып келип сатып атасыздар? Мен айтып атам, байке, муну деле ошол тоодон бу эмеден алат да, селекционерлер. Бир кооз өсүмдүк көрүп калат, анан көбүнчө дикий формасы чоң болсо, короого отурусканга кичинекей кылам деп, ар кандай өсүмдүктөр менен кыйыштырып отуруп, жаңы сорт чыгарат да. Компактныйраак. Ошон үчүн
тоодо өскөн эмелерге окшошуп кетет. Анан кээ бирөө туура эмес түшүнүп тоодон эле касып келип болуп кымбат сатып атат деп да ойлошот да. Ал туура эмес. Бул баягы чаңдаштырылып ортодо бир чыккан бир сорт да. Селекционерлердин иши. Бул деле могу можжевельник деп атабыз, ошо арчанын эле эмелери. Бизде тоодо өскөн арчанын эле кичинекей формалары да, ар кандай сорт чыгарылган. Кээ бирөө келет, мунуңар кымбат экен, мен тоого барып эле касып келип отургуза албаймынбы, бекер эле депчи. Гүлзада айым, жанагы күгүзүп аткан биз кадимки арча кайсынысы? Бар эле ошол да, туурабы? Андай арча жок. Күгүзчө биз күгүзөбүз го атайын жыт чыгарган. Жок, негизи ал арча башка. Ал биздин бул жакта өскөн, тоодо өскөн арча да. Башка арча, силер европейский күйбөйт го. Жыты. Буларды күгүзсө болот, бирок бул анчалык ага окшош жыт бербейт. Биздин арчага окшош жыт бербейт. Кичине хвойныйды күгүскөндө любой хвойный жыт болот, бирок берки биздин агыс арчадай болбойт. Толугу менен ага окшобойт жыты. Демек бул ким күгүзүп эметип үйгө арча алам десе бияктан эмес, бул эми жолу кооз кылып өстүргөнгө экен да. Алар уже тоодон чогулуш керек экен. Булардын дагы бир ошо эме жери бар. Тоодон мисалы биз арчаларды кармаганда жыттанат да алар. Өзү эле жыт чыгарып турат. Мындай тирүү кезинде элечи. Булардын көбүнүн жыты жок. Жыты жок, э? Жок. Бир 2-3 варианттын жыты азыраак бар, бирок көп эле жыт чыгарбайт. Абаны тазалайт, бирок именно өзү жыт чыгарып бөлүп турбайт да. Абаны тазалайт. Бактерия ар кайсы эмелерден тазалап, абаны жакшы кылып турат. Бул жерден айтып бере турган нерселер барбы дагы? Кошумчалап. Жакта му сары чөптөрдү. Сары чөп. Бул дагы ошо декоративный чөптөрдүн злаковыйлардын түрүнө кирет. Фонтанчик сыяктуу формада өсөт. Атайын жа ракарий, клумбаларды кооздоп, мындай көрк бергенге, өңүн ачканга колдонулат да. Көбүнчө эле эмеде жалаң эле жашылды катардан отургузуп кете берсек, бир өсүмдүктүн жанында бир өсүмдүктүн эмеси көрүнбөй калат да, формасычы. Ошон үчүн жашыл, көк, сары кылып аралаштырганда биринин бири көркү ачылып, формасы ачылып, эмеси кооз көрүнөт. Ошон үчүн да колдонулат ар кайсы цветтери. Бул бизде Бишкекте ушундай оору менен ооруйм, ушундай для целебных целей деп туруп бир кайсы көбүнчө тандайт, ошондой бир суроо болсунчу. Жок, бизде андай целебный жок, андай кылганга целебный чөптөр жок. Жыт атайын ушундай жыт чыксын дегендер жок, э? Негизи абаны тазалап, мындай короого отургузуп, азыр загазованность көп болуп кетпедиби? Туялардан забор кылганда кадимкидей ошол территориянын ичинде абасын тазалайт. Тазалап коет, э? Абасын тазалайт. Всё равно кислород көбүрөөк эметет да. Зыян эмелерди алып, кислород көбүрөөк выделяться этип тазалайт. Ар кандай микробтордон, бактерияларды тазалачу эмеси бар өзүнүн, касиети бар хвойныйлардынчы. Бирок именно мындай дарылык катары колдонулган булардын арасында жок. Эми бүт дарак, мен билбейм, бирок багбанчылыктын иши негизи дарактын өзү кызматы ошо да, аба тазалап, аба чыгарып турган, э? Көбүнчө эле өсүмдүктөр негизи күндү талап кылат да. Көлөкөдө бир саналуу эле өсүмдүк өсөт да, ошол ичине ошо хоста кирет. Астильба деген гүл бар тигил жакта турган. Ошолар бактын алдын көбүнчө. Кээ бир жерде мисалы чөп деле өспөй калат. Газон эксе газон деле өспөй калат. Ошолордун ордуна ошо хосталарды, мындай астильбанын түрлөрү бар, бул да гүл ачат. Розовый гүл ачканы бар, ак гүл ачканы бар. Хостанын ар кайсы түрлөрү бар, бул жакта көрүп кеткендей, жашылы бар, голубой, бул жакта ак сызыгы менен, сары сызыгы менен. Ушулар ошо көлөкөнү хоосточу өсүмдүктөр болуп саналат. Көзгө сразу эле илинген мына чупа-чупска окшогон гүлдөр бар экен. Фиолетовый. Бул декоративный лук. Орусчасы декоративный лук, кыргызчасы пияз болуп калат го, кооздук үчүн жаралган пияз да. Ошентип эмеси бул пияздын гүлү. Негизи ооба пияздын гүлү болгон ушундай сорту да бул. Гүлү чоңураак болуп, анан муну декоративный эмеде ландшафтта колдонулуп келет. Мунун тамыры пияз да, луковица. Тамыры луковица. Кадимкидей пияз. Ошон эле болгон ушундай гүлү чоң болуп чыккан сорту да. Багбанчылык менен алек болгондор могу ине жалбырактуулар менен, арча менен деп коелу. Силерге биринчи чалып, маалымат алып, анан келсе болот экен, э? Негизи ооба, кээ бирөө короосун отургузам дегендер, короосунун размерин, көлөкө күйүн ошонун баарын билип алып, анан келсе бул жактан консультация кылып, айтып берип, кайсынысы жакшы болот, кайсы менен кайсыны отургузганда жакшы көрүнөт деп тандап беребиз. Негизи консультация кылып, кээде жеңилирээк дизайн деле кылып берип коебуз да. Бишкектин ичинде канча жыл болду иштеп атканыңарга? Бишкектин ичинде канча объекттей кылып койдуңар? Газонун эмесин ушундай чөптөрүн менен. Негизи Бишкекте бул жакта ачылганыбызга 5-жыл болуп калды го. Анан мурун буга чейин деле иштеп келчү биздин
эмелер чоңдорубуз болгону именно ушу садовый центрде ачылганыбызга 4-5 жыл болду. Анан азыр көбүнчө чоң крупный строительный компаниялар менен иштешебиз. Авангарддын көп объекттерин кылганбыз, Royal фирмасынын объекттерин кылганбыз. Ошо строительный компаниялар көбүнчө талап азыр ошолордо болуп атат. Көбүнчө алар үйүн бүтүргөндөн кийин ошо озеленениесин кошо кылып бериш керек экен да. Анан мындай частный домдорду да кылып калган учурлар болот. Ар ким ар кандай. Бишкекте көп азыр, э? Бишкекте көп, анан башка областьтарга да негизи алып кетишет. Бул жактан келип, атайын тандап алып кеткендер болот. Региондорго да алып кетет экен да. Анткени көлдө мисалы бар, кээ бир садовый центр филиалдары бар, а вот башка областьтарда жок. Ошон үчүн көбү бул жакка келип, бул жактан атайын ошо Таласка, Ошко, Көлгө, Нарын баарын алып кетишет. Жакшы. Сиздерге рахмат. Чоң ушундай маалымат бергениңиздерге. Негизи аябай кооз жер экен. Бул багбанчылык негизи аябай бир чети пропагандада кылып келебиз. Ошол үй курулуп келатат канча. Ошол эле кезде канча жаратылышыбыз мындайча айтканда кыйылып келатат. Сиздер ошону колдоп, ошону мындай жер жүзүн жашыл кылып келатканыңарга, өзүңөрдүн салымыңар жасап келатканыңарга рахмат. Биз да ошо элдерге, багбандарга биз да чакырып кетмекпиз, ошол менен алек болгула деп. Сиздерге чоң рахмат, жакшы маалымат берип, негизи шаарда ушундай садовый центр бар экенин билбегендер көп. Айтсак, силерден башка да каякта бар деп сурагандар бар да, негизи көп жылдан иштеп жүргөн садовый центрлер бар. Анан ошо мен да чакырат элем, үй салганда жанына хотя бы бир бак болсо дагы отургузуп койсок, кичине болсо дагы шаардын климатына, өзүбүздүн деле абанын тазаланышына кичине салым болот деп, антпесе көп эле учурда азыр көп эле үй салат, брусчатка кылып туруп, азыраак газон себип коет. А газон деген анчалык абаны тазалап бере албайт. Ошон үчүн ийне жалбырактууларды, беркиндей бак дарактарды отургузуп кетүүгө чакырат элем да. Туура.